Саламатсыздарбы, урматтуу Нардак медианын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Air Manas компаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Кутмандуу күнүңүз менен. Студиябызга кош келипсиз. Кош көрдүк, рахмат. Маанайларыңыз жакшы? Маанайларыбыз эл катары жакшы, аба жакшы. Күн жылыды окшойт. Чоң рахмат чакырганыңызга. Алгач эле сурабыз, да ушул Air Manas компаниясы тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Air Manas компаниясы бул Кыргызстандын жарандык авиациясындагы биздин кыргыз мекемеси, кыргыз компаниясы, кыргыз атуулдары, жарандары кызмат кылып, биз ошо иш каттамдарды, ушул убакка чейин иш каттамдарды жана улуттар арасы каттамдарды аткарып келдик. Анан азыр ушул дүйнөлүк кризиске байланыштуу азыр жеке эле кыргызстандык эмес, кошуна казак, өзбек өлгөн эмес, ири чоң операторлор, Аэрофлотко окшогон, Түрк аба жолдору же болбосо Америкадагы болсун, азыр жарандык авиацияда өтө оор күндөр болуп жатат. Ошон үчүн биз дагы азыр Air Manas компаниясы мурда биз өзүбүздүн карамагыбызда Boeing самолетторун колдонуп жаларды эксплуатация кылабыз. Азыр болсо биз башка типке, жаз айынан баштап башка типти эксплуатацияга негизинде биз азыр жарандык авиациянын жаңы ошо процедураларын калыптандыруу максаты менен азыр иш чоо жайы менен азыр иштеп келатабыз. Анан дагы мынакей акыркы кезде социалдык түйүндөрдө билеттин баасы талкууга алынып жатат. Россиядан бияка келиш арзаныраак, бирок бияктан Россияга кетиш кымбат болуп атат депчи. Буга кандай комментарий бересиз? Көйгөйдүн чоо жайы биздин кыргызстандык жарандар көп сайда болгон үчүн азыр мурда күнүгө 4-5 каттам боло турган болсо, азыр жумасына 5-4 каттам болот. Албетте бул өзүнүн көйгөйлөрүн калтырып кеткен жок, бул чоң маселеге айланды. Эми азыр бул Россиядагы, Кыргызстандагы бул коронавирус маселеси, ден соолук жана транспорт министрлиги Россиядагы, Кыргызстанда болсун ошо таасири басаңдагандан кийин, албетте бул операторлордун баарын эски каттамдарды аткарууга кой бергенде бул баалары кескин түрдө азаят деген ойдобуз. Анткени бул ошол баанын кымбаттаганына бир себепкер болду да, себепкер болду. Эми азыр ушу жай айында, жаз айында бул илет азайып басаңдай турган болсо, албетте баалардын дагы азаюусу күтүлүп атат. Ошол эле учурда авиакомпаниялар билеттин баасын кошуп коюп атышат, авиакомпаниялар кымбаттатып атат деген пикирге кандай карайсыз? Эми бул жерде өткөндө да жарандык авиациянын директору Сталбек Токтобулович да бул боюнча да аябай кеңири маалымат берди. Албетте ошол учуп жаткан азыркы 4 операторлор жай ою, күз ою, кыш ою аябай көптөгөн учурларга аябай каражат кетирүүгө себеп болгон бир натыйжасынан анан кийин дагы учуулардын аябай көп даражада суроолору болгон бир себептерин да айтты. Мунун дагы чечиле турган маселеси бул операторлордун көбөйүүсү жана жарандык авиацияда самолеттордун эсеби бир кол менен эсептей тургандай эле. Бул самолетторго пошлиналар бар. Бул самолетторго алып келем десең, аябай чоң процедуралар бар. Самолетторду убактылуу ижарага алганга аябай чоң көйгөйлөр бар, проблемалар бар. Ошон үчүн бул маселени кандай чечиш керек? Бул жарандык авиацияда чоң реформалар керек.
Биз тоолуу өлкө болгонубуз үчүн. Деңизибиз да жок, портубуз да жок, хабтар да жок, деңизге байланыштуу же болбосо кошуна өлкөлөр менен ыкчам жанагындай поезддарыбыз жок. Ошон үчүн бизде азыр көрүп атасыңыз, азыр өлкөнүн жаңы долбоорунун талабы ден соолугуң чыңдайм десең да элдер чет өлкөгө чыгып атат. Кийим алганда чыгып атышат, керек болсо бала чакасын окуткан чыгып атышат. Мисалы үчүн керек болсо тойлорду өткөргөн, мисалы үчүн биздин жарандар да бар, эл көрүп келгендер да бар. Азыр баардыгы жарандык авиацияга такалып атат. Анан биз болсо жарандык авиацияны geliştiriş үчүн 4 жыл мурда Катар, мен жана сиздин кесиптештериңизге орусчадагы мисалын келтирип бердим. Катар өлкөсү 4 жыл мурда кошуна тууган элдер чек арасын баарын бууп салышты. Жолду да жабышты, аба майданын да жабышты, темир жолун да жабышты, каттамдарын да жаап салды. Катар бизге, биз тоонун арасында болсок, Катар чөлүнүн арасында болгон мындай бир өлкө. Эмне болду? Катар Airways бир өлкөнүн баарын алып чыкты. Бир өлкөнүн жашап кетишине себепкер болгон Катар Airways болду. Суусун да алып келип берди, унун да алып келип берди, майын да алып келип берди, ишчилерин да алып келип берди. Кризистен чыкты, мынакей 4 жылдан кийин эмне болду? Кайра ошол эле тууган элдери, кошуналар чек арасын ачып берди. Катар Airways бул өлкөнүн баатыры болду да. Ошондой биз дагы жарандык авиацияны мына могу биздин Кыргызстандын дүйнөнүн башына келген ушул оору илдеттерин көрдүк. Эмне болбосун, мынакей оорукчандарда колуна келгендерге дарылары, дармектерин, маскаларына чейин биз алып келип бизге алып келип берген бул эмне болду? Жарандык авиация болду. Азыр болсо мынакей вакциналардын маселелери туруп атат. Ал эмне менен алып келет? Поезд менен алып келеби же автобус менен алып келеби? Кайра эле жарандык авиация. Бул эмне деген себеп? Жарандык авиация эгерде келише турган болсо, алдыга умтула турган болсо, бул Кыргызстандын да келечеги жакшы бир көйгөйлөрү чечилет деген менин пикирден үмүттөнүм. Буюрса, анан дагы мынакей Air Manas компаниясынын алдыдагы пландары боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз, жаңы багыттары дагы ачылган турабы? Ооба, биз азыр мурда Boeing учактарын эксплуатация кылганбыз. Азыр болсо биз ири бир лизинговый компаниялар менен сүйлөшүү аземи бүттү. Биз азыр Кудай буйруса жаздан баштап жаңы жанагы жогорку технологиялуу, жогорку сапаттагы алыс мейкиндикке, алыс узактарга уча турган самолетторду, учактарды алып келгенге багытты койдук. Жаз айынан баштап биз ошол багытты ишке ашырабыз деген ойдобуз. Албетте бул учактар менен биз иш каттарын да жасайбыз, улуттар арасы каттамдарын да жасайбыз. Анан жанагындай ижарага, орусча айтканда чартер, бул англисче сөз, ошо чартер иш жүргүзүү боюнча дагы чоң ири пландарыбыз бар. Кудай буйруса, аманчылык болсо ошо күндөрүбүздү да ишке ашайын деген ниеттебиз. Сиз болсо бир күн атап өтпөйсүзбү? Бул колдонулбаган самолеттор, жаңы самолеттор. Мындай самолетторду, учактарды башка эч ким колдонбойбуз. Бул заводдон чыккан жаңы учактар. Аны буйруса сиздин жардамыңыздар менен, журналисттердин жардамы менен ошо келгенде ошол аземдерин биз ошо кыргыз эли жаңы самолетторго учканга татыктуу деп ойлойбуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билгизебиз. Сизге ишиңизге ийгилик, чакырганыңыздарга чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп, маек кылып бергениңиз үчүн дайыр ыраазычылыктарды билгизели. Урматтуу көрөрмандар, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билгизебиз. Сиздер менен мен Асилия Саналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.